Саламатсыздар, урматтуу достор. Менин атым Искандер. Мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында биздин дагы мекендешибиз үлүү болду. Венера эже, сизди компания атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айта кетсеңиз, сделкаңыз кандай болду? Рахмат. Бул сделка деген жакшы эле өттү. Өтө деле көп убакыт алган жок. Менимче жакшы болду. Тез эле бат эле. Бул компанияны ишенип эме кылдык эле. Чындап эле жакшы компания экен, ишеничтүү. Зүлфү эжеге, сага дагы биринчиден рахмат. Самыр эжеге, ушу мындан ары дагы ушу биздин кыргыз элибизди көптөгөн ушундай үйлүү кылып жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик болсун. Не дейм? Өзү биздин компанияга качан кайрылгансыз? Өзү кайсы жактан көрүп келгенсиз? Мен эч жактан көргөн эмесмин. Ошо бир таанышыбыз үй алып калды. Ошондон эле айтып калды, келиңиз биздин үйгө ушундай Москвадан келип, эже бизгине коноктоп атат, келип эле жолугуп калың, балки сиздин да эмеңиз ушул эжедендир деп. Кудайдын буйругу экен. Мына бир күндө эле көрүштүк Зүлфү эжени, сразу эле башталып кетти да. Анан Зүлфү эжеге сразу эле эме кылдык. Ошондон бери мына бир ай, 1,5 айда одобрение алынды. Бирок одобрение дагы кыйын экен, эми чындыгында силердин да жумушуңар кыйын экен. Оңойчулукка барбады. Ал документ урласа бул документ болуп ошентип, бирок бат эле одобрение берилди чындыгында. Бир ай, 1 айдан ашып эле берилди да. Ошол силер да үйлүү болгула. Поселок Шушарадан алып жатырсыз. Ал жактан көп мекендештерибиз алып келди. Эмнеге именно ошол райондо танталаңыз үйдү? Үйдүн өзү эмнеси жакты? Үйдүн эми, конечно, ошо одобрение берилген суммага карадык. Анан тынч район экен. Анан ошо биздин кыргыздар көпчүлүк ошол жактан алышып атканынан, анын үстүнө ошол таанышыбыз да бизге сосед болгула деп предлагать кылды. Анан өзү да эметип, ошо жакшы жер экен деп бардык, көрдүк, ошо жакты, алдык ошентип. Өзү ипотекага үй алам деген ой кантип келди эле? Азыр Ипотекага үй алам деген ой, менде деген 4 балам бар, биз многодетный, регистрациядан кыйналып кеттик да биз. Ошонун ар кимге жалдырап коюп бер деп акча, ошондон эле качантан бери өзү бул менин эмем 2-3 жылдан бери эле. Ушинтип жүрүп былтыры деген бир компанияга алданып, 1 жыл убактыбыз өтүп кетти. Планетага барып тапшырып алып, бирок анда туура менин эмемден эметкен эмеспиз, бул жолдошумдун атынан тапшыргандыктан бунун историясы жакшы болбой койгон да өзү. Анан же алар да аракет кылбады, по-моему. Ошентип 1 жыл биз барганбыз, элдерден угуп, аны дагы компанияны барып эле ушу эме кылганбыз. Анан что-то биз аларга ишенип жүрө бердик да. Ана болуп калат, мына болуп калат. Же кабар айтышкан жок, мындай болуп атат, андай болуп атат. Ошентип жүрүп эле 1 жыл убакыт өтүп кетти да. Анан мынаны угуп, анан дароо эле бардык. Бирок мына компания силерге жакшы, ишеничтүү экен. Алгыла силер дагы кыргыз эли ушул компаниядан. Ипотека үй алыш бирок мындай чоң кадам да. Ошо азыр бизди көрүп жаткан мекендештерге может бирөөсү коркотур, бирөөсү ишенбей, ошолорго кандай кеңеш айта аласыз? Коркпогула, бул компания эч качан алдабайт, иштерин дагы так аткарат экен, жакшы убагында, бар жогу убагында болду. Силер да үйлүү болгула, коркпой эле ипотекага. Эми ошол регистрация жагынан кыйналып, ошол ипотекага келип токтолдум да. Менчи ошо ипотека алсам, өзүм регистрацияга турсам, балдарым менен дегендей. Ошо биз жарымыбыз гражданство, жарымыбыз Кыргызстан болуп вообще кыйналып кеткенбиз да, ошо документ жагынанчы. Ошондон эле эметип ойлонуп, акыры ушу чечимге келип, ипотека алайын деп. Азыр көп мекендештерибиз дагы комментарийга жазышат, ипотекага алып 25 жыл, 30 жыл жүрөсүңөр депчи. Ошолорго кандай жооп бере аласыз?
эми ар кимдин ою өзүндө, ар кимдин башы өзүндө дегендей да, көпчүлүк эле бирок ошентип айтты мага деле. Сен алып алып ыйлап калба, эртеге 15 жылга, 20 жылга алып алып көп суммадан төлөп деп. Эми ар ким ситуациясы ар кандай дегендей да, ар ким өзүнүн чечими. Мен айттым өзүмдүн чечимим, уже мен чечим чыгаргам, болду. Алам дедим, алам деп ошо токтолуп эле алдым да. Ошондой көп мекендештерден айтып калат, вот жакындарыма ипотека үй алам деп айтсам бирөөсү колдобой ойноп турат. Жаман нерсени айтып негатив негативдер чыгат экен, ошо ыйлап каласың, эртеге наоборот төлөй албай каласың дегендей да. Эми адам аракетинен өзү иштеп төлөп алгандан кийин төлөйм дегенден кийин төлөйсүң да, эми иштеп төлөсөң болот. Ошо Кудайым ушул үйдү буйруган экен, мына хозяинды буйруган экен бизге, ошо ушул күнгө, ушул саатка. 2 комната, 2 комната. Одно эле комната, бирок евродвушка, да, 48 метр квадрат, общий балкон бар, балкон чоң. Балкондун өзү эле 9-10 метр квадрат да. Ошондой. Ставкаңыз 24 болду, ежемесячный платеж 122 миң. И 16 жылга. Ооба. Сиздин дагы 2 созаемщигиңиз болду, ошол ситуацияны дагы айтып кетсеңиз, 2 созаемщик одобрение алыпсыз. Ооба, 2 созаемщиктер болду. Страховка бир аз кымбатка түшүп калды. Ошол созаемщиктерибиз жашы улуу болгон үчүн ошондой болот экен, ушинтип айтты. Ошондой. Анан мына жылдын дагы баштап 20 жылга деп аткан да, кийинен 16 жылга чыкты деп калды. Ошол дагы ошо жашы улуулугунан ошондой болду деп айтты да, что элдерге эме болсо, керек болсо. Клиенттерибизден кайрылат, официальный расмий түрдө иштебегенчи созаемщик тапкыла деп айтабыз. Сизге созаемщик табыш өзү кыйын болдубу же жакшы оңойлуу? Конечно, кыйын болду. Кыйын болду. Бир чети өзүм апам кайнем болгон үчүн ал сразу эле баары бир өзүбүзгө неме кылат. Анан экөөбүздүкү деле жетпеди да, биздин зарплата аз, суммабыз аз да, анан официальный зарплатабыз аз болгондуктан жетпей, еще бирөөнү кошуш керек болду. Мына эжени арагын көндүрдүк да. Ошо табыш кыйын. Эч ким деле ынабайт да, сенин эмеңди ал мойнуна алгысы келбейт. Анан эже жана жакшы айтып койдуң сен да. Кайра сурап, мен нотариуска барбайм, айтпайм, мынтпайм деп атты эле, мен эже кыжалат болбоң, 6 айда чыгарып салам деп айтып аттым ошону. Жана сен да айтып коюп жакшы кылдың, 6 айда чыгарып салса болот деп. Аттуу сурап аткан кыжалат болуп. Мен мындай бирөөнүн немесин мойнуна алгысы келбейт да, любой эле адам. Ишенбейт баары бир деле. Азыркы заманда даже бир тууганга бир тууган деле ишенбей кала турган заман болуп ошентип атышат го.